Шекерди бардыгыбыз жакшы көрөбүз. Шекер кошулуп жасалган таттуу нерселерди ким эле жаман көрсүн. Күн сайын чайыбызга 1-2 кашыктан шекер кошобуз жана албетте таттуу шекер кошулган суусундуктарды дагы жакшы көрөбүз. Көбүнчөңүздөр эле билет болушуңуз керек, шекерди көп колдонуу салмактын кошуусуна алып келерин. Бирок бул шекерди колдонуунун чети гана. Бүгүнкү чыгарылышта шекерди көп колдонуу сиз туйбаган кандай кесепеттерге алып келет айтып беребиз. Жана эмне үчүн шекерди колдонууну кескин кыскартыш керек же болбосо таптакыр эле баш тартыш керек экенин айтып беребиз. Бул видеодо өзүңүз үчүн көптөгөн жаңы маалыматтарды аласыз. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук каналы. Сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Биздин видеолорду көптөн бери көрүп келатсаңыз, бирок каттала элек болсоңуз, каналыбызга катталып коңгуроону басып коюңуз. Мындай учурда сиз биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз жана биздин каналга катталууңуз бизге чоң колдоо көрсөткөнүңүз болот. Ошондой эле видеолорубузга лайк басып, комментарий жазып жатканыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе баякыдай эле видеону паузага коюп, 1 кружка чай даярдап алыңыз. Эскерте кетели, биздин видеолорду 1 кружка чай менен көрсөңөр 2 эсе кызыктуу болот. Анда эмесе биз баштадык. Тазаланган шекер же болбосо рафинированный шекер бардыгыбызга жеткиликтүү. Бул кадимки эле биз дүкөндөрдө, базарларда сатып алган шекер. Шекерсиз көпчүлүгүбүз чай ичүүнү элестете албайбыз. Рафинированный шекер бул 99% таза углевод болуп эсептелинет, башкача айтканда абсолюттук тазаланган энергия. Шекердин 100 граммында 380 килокалория бар, башка эч нерсе жок. Килокалориядан башка шекерде эч кандай биологиялык багылуулугу жок. Шекер ичке киргенден кийин дароо бөлүнөт дагы, биз тез арада фруктозанын жана глюкозанын дозасын алабыз. Бул эки зат тез арада бир нече минутанын ичинде организм менен өздөштүрүлүп кетет, башкача айтканда организмге тарап кетет. Дал эң коркунучтуусу ушул жерде камтылган. Жашоону кыскартып, көптөгөн ооруларга чалдыктырып жана дээрлик өмүргө коркунуч алып келгендиги. Анда эмесе шекердин биринчи негативдүү эффектиси биздин жүрөк кан тамырларга тийгизген таасири. Биринчиден шекер микросезгенүүлөрдү чакырат. Башкача айтканда кандагы тромбтордун көбөйүүсүн күчөтөт. Ал эми тромбтордун көбөйүүсү күчөгөндө жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Эң эле жайылганы бул инфаркт жана инсульт. Статистика боюнча эң көп өлүм инфаркт жана инсульт ооруларынан болот экенин көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Кардиологдордун айтуусу боюнча жүрөгүбүзгө эң биринчи коркунуч туудурган нерсе жогору болгон холестерин эмес, дал ушул көп колдонгон шекер. Анткени шекер тромбтордун кескин көбөйүүсүн чакырат. Ал эми тромбтун кескин көбөйүүсү жүрөк ооруларына чалдыгуунун башкы фактору болуп саналат. Андан сырткары шекерди көп колдонгондо кан коюланат жана албетте жүрөк үчүн канды айлантууда нагрузка чоңоет. Мындан биздин кан басым бир калыпта болбой калат жана көп учурда кан басымы жогорулаганы байкалат. Кийинки шекер терс таасирин тийгизген нерсе бул тери. Терини баткартат жана бырыш түшүүсүн тездетет. Шекерди көп колдонуу жашыңызга салыштырмалуу териңизди баткартат. Териңиздин түсү тунуктугун жоготот. Карыган кезде пайда болчу бырыштар шекерди көп колдонсоңуз жаш кезиңизден пайда боло баштайт. Жана албетте келбетиңиздин жаштыгын табигый түрдө сактагыңыз келсе, шекерди колдонуудан баш тартыңыз же болбосо кескин кыскартыңыз. Кийинки эркин радикалдарга тийгизген таасири. Эркин радикалдар жөнүндө көп айтышат жана алардын албетте зыяны бар. Эркин радикалдар деген жөнөкөй тил менен айтканда түгөйү жок электролиттер. Электролит эле, бирок бир бөлүгү же түгөйү жок. Биздин организмге киргенде алар эмне кылат? Албетте өзүнүн жетишпеген түгөйүн же бөлүгүн толуктайт. Биздин клеткалардан өзүнө жетишпеген бөлүктөрүн толуктайт. Ушундай жол менен биздин клеткаларды талкалайт. Адамда клеткалардын бузулуусу бүткүл организмге таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондой эле эркин радикалдар көптөгөн сезгенүүлөрдү чакырат. Эми бул учурда шекер эмне кылат? Жакшылап угуңуздар. Эркин радикалдар клеткаларды жабыркатаарын билдик. Ошол эркин радикалдар менен күрөшүш үчүн организмде антиоксиданттар колдонулат. Мисалы Е витамини. Бул учурда сиз шекерди көп колдонсоңуз, эркин радикалдар менен күрөшкөн антиоксиданттарды өлтүрүп саласыз. Башкача айтканда, антиоксиданттарды шекер аркылуу жок кылып саласыз. Мындай учурда эркин радикалдардын зыяны алда канча жогорулайт.
Мына ошентип шекер организмде перманенттик микросезгенүүлөрдү чакырат жана бүткүл организмге таасирин тийгизет. Кийинки борборлук системадагы өзгөрүүлөр. Шекер Альцгеймер оорусун чакырат. Иштин баары бул жакта. Шекер мээнин иштешине таасир берет. Ал эми шекердин көп дозасы эс тутууну кескин начарлатат. Ошондой эле жалпы мээнин иштешин начарлатат. Бул жакта мээдеги нейрондор аркылуу маалымат агымы ылдамдыгын жоготот. Ал эми ушул көп убакыт бою шекерди көп колдонуу убакыттын өтүүсү менен адамда нейродегенеративдик кубулуштар пайда болуу ыктымалдуулугун жогорулатат. Көпчүлүк учурда Альцгеймер оорусун. Альцгеймер оорусу деген акылдын начарлашы жана жетишсиздиги. Кийинки бул шекерди көп колдонуу гипергликемияны чакырат. Башкача айтканда кандагы глюкозанын кескин жогорулоосу. Ал эми организмде көп өлчөмдөгү глюкозаны утилизация кылыш үчүн уйку бези көп өлчөмдө инсулин бөлүп чыгарышы керек. Бул уйку бези үчүн чоң нагрузка. Убакыттын өтүүсү менен уйку безинин ресурстары азая баштайт. Глюкоза организмде өздөштүрүлүшү начарлайт. Инсулинге болгон рецепторлор дагы жакшы иштебей калат. Ошондуктан шекерди көп өлчөмдө узак убакыт бою колдонуу диабеттин экинчи тибин чакыра алат. Кээ бир адамдарда гипогликемия приступу дагы болот. Бул ар дайым көп өлчөмдө таттуу жегенден болот. Таттуу көп убакыт жеп жүрүп, мисалы түшкү тамакты жебей өткөрүп жиберсе, ушул приступка кабылышы ыктымал. Бул учурда мындай адамдар дароо бир нерсе жеш керек. Ошон үчүн инсулинге болгон рецепторлорду калыбына келтириш үчүн шекерден баш тартыңыз, же болбосо колдонууну кескин азайтыңыз. Андан ары кеттик, шекер таза энергия болгондуктан ал эми биологиялык баалуулугу калориядан башка эч нерсеси жок. Бул учурду карасак, шекер терс азыктарга кирет. Бул жактан алып карасак, шекерди өздөштүрүш үчүн биздин организм өзүнүн запасынан микронутриенттерди колдонот. Мисалы, хромдун запасын. Ал биздин организмдеги метаболический процесстерге жооп берет жана организмде глюкозанын көлөмүн дагы жөнгө салганга катышат. Ошентип шекерди өздөштүрүүдө организм баалуу заттарын дагы коротот экен. Ал эми хром өз учурунда атеросклероздон дагы сактап турат. Ошондуктан шекерди көп жеп, организмде хромду шекерди өздөштүрүүгө кетире берген жакшы жол эмес. Кийинки шекер организмде кальцийди жууп кетет. Барыңыздарга белгилүү болгондой, кальций сөөктөргө эң керектүү элемент. Шекерди көп колдонуу менен тиштердин жана сөөктөрдүн алсыздыгына жана бузулушуна алып келебиз. Жана кальцийдин жетишсиздиги остеопорозго дагы алып келет. Кийинки сезгенүүлөр. Шекер сезгенүүлөрдү чакырган азык болуп эсептелинет. Шекер ички органдардын, кан тамырлардын сезгенүүлөрүнөн сырткары рак болгон клеткаларга дагы азык болуп берет экен достор. Ушундай достор, рак болгон клеткалар шекер менен дагы жамбагат экен. Жана албетте тиштерди дагы сезгенүүлөрдү чакырып, тиштин эмалин талкалап, тишти кариес кылат. Жөнөкөй тил менен айтканда тишти курт жейт. Тиште кариес болгон учурда бүлө дагы сезгенип ооруй баштайт. Ал эми бүлөнүн оорусу, бүлө деп орусча дёсна деп коет. Бүлөнүн оорусу жүрөк кан тамыр ооруларына алып келери аныкталган. Бул тууралуу мурунку чыгарылышыбызда айтып бергенбиз. Ким ал чыгарылышты көрө элек болсо көрүп коюңуздар, ссылкасы экрандын бурчунда чык. Ал жактан дагы көптөгөн маалыматтарды аласыздар. Ошондуктан таттуу нерсе жегенден кийин тишти жок эле дегенде жылуу суу менен чайкап коюңуз. Ошо достор, бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду. Пайдалуу маалыматтарды өзүңүзгө алдыңар деп ишенем. Шекерди аз колдонууга өтөлү достор. Чоң рахмат видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.